Бул Бишкектеги көп кабаттуу үй курган Кытай курулуш компаниясынын кеңсеси. Компаниянын башкаруу бөлүмүндө иштегендердин 4-өө Кытай, калган 30 чакты кызматкер кыргыз атуулдары. Инвесторлор Кыргызстанга 7 жыл мурда келип, акча жумшап Ордок каладан 2 чоң көп кабаттуу үй курууга киришкен. Кытай ишкери алгач коңшу өлкөдөн инвесторго карата абалды талдап, баарын таразалап туруп келгенин билдирди. Биз Кыргызстанга келерден мурда ойлондук. Жалпы караганда баарына ыраазыбыз. Биз салык төгүүчү катары болгон төлөмдү убагында төлөйбүз. Кыргызстанда мыйзамдар жакшы эле иштейт. Айрым учурда бир ишти бүтүрөрдү убакытты алып создугуп кетет. Биздин компаниядан көбүнчө кыргыз жарандары иштейт. Айлык майына кечиктирилбей берилет. Баш каланын ортосуна түшкөн көп кабаттуу үйдүн курулушу 1 жылда аяктаганы турат. Кытай инвестордун каражатына салынып жаткан экинчи үйдө 30дай куруучу жана өзүнчө келген подрядчы топ иштейт. Ири курулуштун жүрүшүндө эки улуттун жарандары тил табышып, талаш тартышы жок, иш алып барышууда. Жумуш жакшы эле, эртең менен 8-де келет да, айлыгын тоштун убагында беришет. Аванса сураса айдын 15-теринде аванс берип турат. А так айдын 6-сында полностью айлыктарды берип турушат. Айына 30 миңден алышат, очередь менен балдар эс алып турушат. Мисалы үчүн 20 бала чыкса, ар жакта 5 бала очередь менен эс алып турушат. Негизинен бул жакшы эле деп ойлойм. Биздин да жумуш орун түзүп атат бизге дагычы негизи. Эки жактуу пайдалуу эле болуп атат негизи. Негизи биз бул жерде 2 жылдан бери иштейбиз. Договор боюнча кирпичти коебуз. Айлыктар негизи өз убагында берилет. Бардык условиясы жакшы балдар. Биздин негизи 20дай бала иштейт бригада. Айлыктар 30 миңдей болуп калат. 30 миң, 35 миң ушундай жол. Бишкекте саясаттануучулар, мамлекеттик орган өкүлдөрү, дээрлик бардык тармактан адистер чогулуп, инвесторго карата каршы маанайды чечүү жолдорун ортого салышты. Алар маалыматтын жетишсиздигинен улам түшүнбөстүктөр жараларын, бирок инвестор ишмердүүлүк жүргүзөм десе, улуттук кызыкчылыкты башкы орунга коюп, мыйзам чегинде иш алып барууну белгилешти. Ошол эле учурда эл дагы мыйзамды сыйлоого тийиш экени айтылды. Бизге келген инвесторлар биздин өзүбүздүн эреже менен, биздин жана законубуз, мыйзамыбыз менен иштеш керек, бири-бирин сыйлаш керек. Андан тыйы өтпөш керек. Ошондой эле жергиликтүү элдерибизге дагы ошондой биз талаптарды коюшубуз керек да. Же болбосо чүнкөнүп жата берели десек, анда кандай артта калбайбыз. Ошон үчүн өкмөттүн кол койгон жанагы келишимдердин негизинде эл билиш керек дагы биздин өкмөт эмнеге уруксат берди. Бул жактары мындай экен, биздин кызыкчылыгыбыз бул жерде экен деген нерсени ошол жергиликтүү калкка туура түшүндүрүшүбүз керек да. Алар ушундай билдирүүнү, мындай маалыматы жоктон дагы келип атат деген мен ойдомун да. Чет өлкөлөрдөн Кыргызстанга келип түшкөн инвестициялардын көп үлүшү Кытайга туура келет. Анын көлөмү 46,2%, же $181 миллион. Кытайдан инвестиция көп тармакка тартылган, бирок Тоо кен тармагына келгенде ортодо түшүнбөстүктөр жаралып, ага өкмөт өзү кийлигишип, абалды көзөмөлгө алган учурлар бар. Уланбек Теканбаев, Азамат Жапаков, Ала-Тоо 24.